Скейтбординг эң кызыктуу спорт түрү. Анын мекени АКШнын Калифорния штаты болуп саналат. Ошол жакта 40-50 жылдары пайда болгон. Скейтбордингди океанда тактайдын үстүндө кайкаган серферлер ойлоп табышкан. 1959 жылы скейтборд толук түрдө пайда болгон деп эсептелинет. Ошол жылы аталган спорт түрү үчүн атайын дөңгөлөгү бар такта пайда болуп, жана атайын скейтборд тебе турган аянтчалар ачылган. Бул спорт менен бир гана серферлер алектенбестен жөнөкөй өспүрүмдөр да машыгып баштап, Калифорниянын көчөлөрүндө жыл өткөн сайын райдерлердин саны көбөйгөн. Аларды дал ушинтип аташат — райдерлер. Руслан Баишев жаштардын туура жашоо образын жүргүзүүсүнө салымын кошуп, скейтборд, лонгборд, круиз жана башка тебүү такталарын сатып иш алып барып келет. Вот это классический скейтборд. Бул классикалык скейтборд. Адамдар дөңгөлөгү бар бардык эле тактаны скейтборд деп атай беришет. Андай эмес. Скейтборд дал ушундай формада болуш керек. Жанада скейтборд бир гана трюктарды жасоого арналган. Анын дөңгөлөктөрү кичинекей жана катуу болот. Негизи скейттин баасы $100 өйдө бааланат. Ал эми бул менин колумдагы скейт 6000 сом турат. Катание только для прыжков. Скейтбординг менен катар эле лонгборд да өз сүйүүчүлөрүн таба алган. Скейтбордингден көп айырмаланбаганы менен билген адамга бир топ өзгөчөлүктөрү бар. В лонгборде есть большое количество направлений. Скейтбордто бир гана трюктарды жасоого болсо, ал эми лонгборд фристайл стилинде. Тоодон катуу ылдамдыкта түшүүгө ылайыкташкан. Бул лонгбордтун эң жөнөкөй формасы. Анын дөңгөлөктөрү чоң жана жумшак келет. Ошондуктан шаар ичинде жүрүүгө жеңил. Вы видели когда-нибудь видео, как там девушки? Руслан өзү лонгборд менен машыкканына 3 жыл болгон. Ал көбүнчө бул тактайчаны шаар ичинде жүрүүгө колдонгонун айтат. Шаарыбыздагы жолдор лонгборд менен жүрүүгө ылайыктуу эмес, бирок түз тротуарларды табууга болот дейт ал. Абсолютно случайно я где-то услышал. Мен өзүм капысынан бир жерден лонгборд деген жазууну көрүп калып эле кызыгып калгам. Мындан 3 жыл мурун шаарда болгону 3 гана лонгборд бар болчу. Аны да бир жигит үйүндө сатчу. Ошондон улам мен бул такталарды алып келип сатып баштадым. 3 доски купили. Потом Скейтбординг дүйнөнүн дерлик бардык өлкөлөрүндө бар. Кыргызстанда да аталган спорт түрү жаштар арасында белгилүү, бирок мелдештер эмнегедир өткөрүлгөн эмес. Кантсе да жай мезгили келери менен улуттук филармониянын алдында спортчуларды көрүүгө болот. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Таң мааны программасы.